Исмаилов, Мамасали, мен атам. Мына үйдүн эмеси да. Купли-продажа да бул. Но техпаспорттары. Но токтому мисалы. Нурболот Исмаилов Кадамжайдын мурдакы Хальмион, азыркы Исхак Полотхан айыл аймагындагы Ирелеш айылынын тургуну. Орусияда иштеп тапкан каражатына 2017 жылы ушул айылдан 2 жер участогун үйү менен сатып алган. Мурдакы ээсинде бардык документтери толук болгон. Нотариустан, мамлекеттик каттоо кызматынан алды сатты кагаздарында бүтүрүшкөн. Эми болсо бул жер жайыттын аймагы деп сот чечими менен кайтарылмай болуп жатканын айтат. Өкмөт токтом чыгарып берген. Мына документтерди ошол ээлерине мен сатып алып электем мурда. Ошолорго ошол өкмөт чыгарып берген токтомду. Өкмөт кызыл китептерин бүтүрүп берген. Анан мен сатып алганмын. Сатып алып жашап атсам, эми былтыртан бери монтип сот мод болуп туруп, mo жерлер эмеге жайытка өтүп атат. Азыр Кадамжайдын соту болуп өтүптүр. Мен 4 күн болду Москвадан келгениме. Баткенден областной сот болуп өтүптүр. Жайытка өткөрүшүптүр уже. Эми бир эле республиканский сот калыптыр, жогорку. Адан дагы өтсө, анан кийин биз жерлер жайытка өткөрүп экен. Мисалы ушуга чейин эч ким бир келип туруп, мына жер мыйзамсыз деп айткан эмес. Өкмөттөн бүт адамдар келип, өзлөрү ошол жер адистери келип, өлчөп, мен өзүм светтерди тартып келдим. Өзүм зым сатып алдым, столба сатып алдым, чайнек, майнек бүт бар жогун. Өзүм тартып келдим мына жерге. Сууну өзүбүз мына жерден эл чогулуп, арык салып, ошентип алып келдик. Ушундай эми жашоо үчүн керек, күрөшүп атабыз. Эми келип туруп жерди алып атышат да. Ушул эле айылдын тургуну жалгыз бой эне Ирода төркүнүндө балдары менен жашоо кыйын болуп, айыл өкмөтүнө арыз жазып, 10 жылдан ашык кезек күтүп, жер участогуна араң жеткенин айтат. Эми үй курам деп насыя алып, пайдубалын түптөгөндө маселе чыгып, кыжаалат кылууда. Бир үйдө жашайт эдик, анан баягы укаларымдын балдары, анан батышпастан өкмөткө каттаганбыз. Раса каттап арыз жазып, ыйлап сыктап барганбыз да. Мына ушул жерди, мына курук жерлерди берген. Оны эрге мен кредит алып, фундамент койганмын. Квартирамды берди, квартира жүрүп, атамам өтүп кеткен. Биз кайтке барып кайрылдык. Азыр мен сурананым, Садыр Жапаровго суранамын. Шуну жакшылык эме жакыга эме кылып бериңиздер. Biz kayıtga barıp me kılaylık. Hükümetke bardık, hükümet berdim bana, ilap sıktap geldin, men me bereyim деп атат. Бул арада сот чечимине байланыштуу суроо жараткан дагы жагдайлар болууда. Айчүрөк Эшимбекова бир эле анын үйү мыйзамсыз деп табылганына түшүнө албай турат. Бул жер өкмөт тарабынан берилген, бизге ушул жер азыр жайыт эсебиге өтүп, айылдын ичинде жашайбыз биз. Жайыт эсебиге өткөрүлүп, сотко чакырып атат тынбай. Атам барат, кайнатам сотко катышып атат. Баткенге, Кадамжай районуга барып жүрдү сотко. Азыр эми Бишкекте республикалык сотко 20 мартка чакырылып атат. Элдер жашайт, ушул бит эле биздин жерибиз кошулуп калган ушул жердечи. Жайыт эмес, мына элдер жашайт бардыгы бул жерде. Үй жайын, жер участоктарын сактап калабыз деп жүргөндөрдүн баарында мамлекеттик каттоо кызматынын актылары, жергиликтүү бийликтин токтому, чечимдери, тиешелүү ыйгарым укуктуу кызматтардан талап кылынган кагаздары колдорунда. Прокуратура жер участоктору боюнча караган иштин алкагында бул айыл аймактан 48 адамдын жери жайытка өтмөй болуп, иш сотко ашырылган. Бирок жергиликтүү бийликтен берген чечимдер жокко чыгарыла элек. Ар биринин колунда ошо мыйзамдуу токтом жана мамлекеттик актылар берилиптир. Бирок бул боюнча мен дагы толугу менен карап, бул иштерди мындай чечип, элге жардам бергенге мен толугу менен өз күчүм жумшаймын. Бул жерге дагы өзүңүзгө айтып отурам, бүгүн экинчи иш күнүм болгондугунан мен силерге так мындай маалымат бере албай атамын. Бирок бул Ирелеш эргенек боюнча да мен тактап, болушта оң жагга чечкенге мен тийиштүү юристтер менен, тийиштүү жерлер менен сүйлөшүп иш алып барабыз. Ирелеш айылында эле 20га жакын үй жай жайыт багытындагы жерге кирип калган. Ал эми жалпы Исхак Полотхан айыл аймагы боюнча 50ге жакын үйдүн тагдыры ара жолдо турат. Жабыркагандардын укуктук сабаттуу өкүлү же жактоочулары жоктугунан ишти мындан ары айыл өкмөтү юридикалык адистер менен кеңешип, колдоо көрсөтмөй болуп жатат.